Германиянын биригиши Вена конгрессинин чечимине ылайык Германияда биригүү жогорудон башталган. Курамына 35 монархия жана 4 эркин шаар кирген. Парламентте көпчүлүк добушка ээ болуп Австрия өстөмдүк кылган Вена конгрессинде Германияны жогорудон бириктирүүнү аракет болуп Герман союзу түзүлгөн. 19-кылымдын ортосунда Герман жерлеринде буржуазиялык уклад бекемделген, металлургиялык заводдор, көмүр шахталары да пайда болуп, өлкөнүн темир жол тармагы калыптанган, бай дыйкандар пайда болгон. Бирок капитализмдин андан ары өнүгүүсүнөн майдалануу жана бир канча князьдыктар жеке бийлиги тоскоолдук кылган. 19-кылымдын 60-жылдары Германия өзүнүн князьдык армиясы жана мыйзамдары бар бир канча майда мамлекеттерге бөлүнгөн өлкө болгон. Бул биригүүгө тоскоолдук кылган. Пруссия менен Австрия айыл чарбасы жана өнөр жыйындысы боюнча алдыга чыккан. Германиянын биригүүсү жогорудон башталган жана 1861 Пруссия, Дания, 1866 Австро-Пруссия, 1870-71 жылдары Франко-Пруссия согуштары менен коштолгон. Биригүүнүн башталышы Отто Бисмарк эски уникер уруусунан чыккан. Алардын өкүлдөрү дайыма аскер кызматын өтөшкөн. Отто жашынан башынан жарадар болуп, дипломатиялык багытта кетүүгө мажбур болгон. Германияга өзгөчө салым кошкон бул Отто фон Бисмарк болгон. Ал керек болсо Александр II менен жакшы мамиледе болгон. 1834 Пруссиянын демилгеси менен 18 герман мамлекети кирген бажы союзу түзүлөт. 1866 жылы Бисмарк канцлер болгондон кийин парламенттин таркатып биригүүсү үчүн күрөшкө даярдыктарды көрө баштаган. 1864 жылы ал даниялык мураскорлор күрөшүндө кийлигишип, Австрия менен биримдикте даниялыктарды талкалаган. Германиянын биригишинин аякташы 1875 жылдын 18 январында Париждеги Версаль сарайында Бисмарк жалпы немис князьдарын катышуусу менен Германия империясын түзүлдү деп жарыялаган. 1871 жылы 21 мартта Тейсхагдын Садово жанындагы салгылашуу. 1866 жылы Пруссиянын Гольштейнди басып алганына жооп кылып, Австрияга согуш жарыялаган. Пруссия армиясы алдын ала согушка даяр болгондуктан Австрияга басып кирип, 3-июлда Садово жанындагы салгылашууда австриялыктарды биротоло калп салган. Тынчтык келишими боюнча бир канча түштүк Германия князьдыктары Пруссияга өткөн. 18 январда Версаль сарайынын күзгү залында Герман империясы жарыяланган. Император Вильгельм I, канцлер Бисмарк болгон.